Эми көре албастык боюнча Алла Таала Куранда эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. Sadaqallahu azim. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга Бану Асад деген Курайш урусунан дагы анан Бану Асад деген дагы уру бар, топ. Кашкырлар тобу деген сөз. Биз Агарстан, дегендей мындай деген уруулар бар, ошо сыяктуу булар да бар. Ошо Арыстандардын Арыстан уулдары деген топ уру бар. Ошолордун ичинен көздүүлөр аябай көп экен. Жарышат экен, менин көзүм сеникинен тезирээк күчтүүрөөк, сеники орточороок депчи. Тафсирде келип атат. Мына ушулар кимди кулаткылары келсе, чогулуп туруп, моти аятаңыр, жигит экен го деп койсо бүттүкенде кулайт экен. Аксакалды каратаң көрүп, келишкен аксакал экене карасаң, отурганын карайм деп койсо, Аллаху акбар, эртеси салатул жаназа болуп калышы мүмкүн экен. Мүмкүн экен. Ооруйт экен, кыйналат экен. Өз убагында садака-мадакасын берип, өзүнө дем салып оңолуп калбаса, оор экен, түшүп кетет экен ичи-ичине. Анан бул аяттын түшүшү себеп болот. Атайын пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды кулатуу максатында көздөрү менен атат экен. Карачы. Жөнөкөй эле атасы, энеси өтүп кеткен жигит баарыбызды тимеле жетелегиси бар я. Сөзүн кара, жүргөн турганын кара, кыйын экен бул жигит. Деп атайын көздөрү менен атып турду. Айтып атпайбы? Ла юзликунака би абсарихим. Көздөрү менен сени атат эй Мухаммад дейт. Анан качан Куран аятты уккан кезде бул не болгон адам бул жинди буга биздин көзүбүздө тийбей атат го деп турду. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Фалак, Нас сүрөлөрү менен өзүн-өзү не кылып турган? Дем салып турган. Ошон үчүн 5 бал намазга бекем болуу, өзүбүз дем салып жүрүү. Бул Кудайдын буйругу менен көздү не кылып турат? Тосуп турат. Кээ спорт чеберлер жүрүшү мүмкүн. Аятаң көр, формасын каратаң көр. Чек жайган, зыңкыйган жигит экен. Суутулган тулпада экен, тапталган атта экен деп турса, бүттү кетет экен да. Кулайт экен. Эми бул боюнча муттафакун алейх имам Бухари, имам Муслим риваят кылган хадистерди да азыр айтабыз. Ага чейин тафсир боюнча кете берели. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ошентип Курайш урусунан коом чыгып алып, "Ма райна мислаху ва ла мисла хужажихи." Biz мынандай жигитте бир жигитти көргөн эмеспиз буга чейин. Ушунун курагындагы адамдардын ичинен дагы биз мындай Мухаммадтай бир баланы көргөн эмеспиз деп туруп, сүйлөшүп туруп анан таңыркап атайын карашыптыр да. Карача таңыр турганын депчи. Эмне үчүн? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды кулатуу үчүн. Кээ бир айтат экен, жок, Бани Асад коому ушундай кылган дейт. Алар кандай кылган? Иннал бакарата самина ай нaqata самина тамуру би ахадин фаюайюнаха ثم يقول قرأت فيعاينها أنا ثم يقول يا جارية خذ المكتب والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة. Айтат экен, кайсы семиз төөнү көрүп калса, кайсы семиз уйду көрүп калса, митип айтышат экен да. Ойбо, мына төөнүн семиздигин каратаң, болуп толуп тур да. Мына уйду каратаң, ма тамагы алкымы. Мына чайпалып калат. Байкайсыздар мына, бетти желегендей, жетпегендей. Уйдун көкүрөк майы мити калкып калат, аябай семиргенде. Айылда өскөн жаштар, аксакалдар бар, сиздер билесиздер. Мындай митип калат, семиргенде уй. Анан ошентип мындай семирген уйларды көрүп калса, атаң көрүп мына уй экен да деп койсо, бүттү. Андан булар өздөрүнө ишенет экен, жана Бану Асад, Арыстан урууларычы. Болду кулайт деп эле, эмне болот, качан кулайт деп да карачу эмес экен. Болду бүттү кулайт дейт экен дагы. Я жария, о байбиче, чакаңды даярдап эт келет дейт экен да. Эт алып келебиз дейт экен. Ушунчалык көздөрү курч экен да булар. Же болбосо койду көрүп калса, анан эмне дейт экен? Лам арака яуми иблан вала ганаman ahsana min hadihi. Fama tadhhabu illa qalilan hatta tasquta minhu ta'ifa halika. Эми өтүп баратканда ушинтип экен. Мен бүгүнкүдөй мындай төбө көргөн эмесмин дейт экен.
Ушу күнгө чейин дейт. Мына бүгүнкүдөй мен кой көргөн эмесмин дегенден кийин бир аз эле басат экен, көп баспайт экен. Бир аз басат экен, болду, кулайт экен. Кулайт экен, ана бисмилла Аллаху акбар деп, баягы бисмилла Аллаху акбар айтпаса дагы өздөрүнүн салты бар да. Ошо салты менен көккө арнадык дегендей, бизде мында көккө теңир деп айтышкан го. Ошо сыяктуу ар бир урун өзүнүн Кудайга сыйынганы болгондо. Ошо сыйынып барып эле эмне кылган? Союп туруп, эмне кылабыз эми, майда жок эми деп сыр бербей акырын. Анан кетип аткан адам эмне көтөрүп кетпек беле бар. Көз акы деген бар, анан баягы кулак акыңар бар эми, ал кыла деп анан таратып берип койчу экен. Анан капырлар сурачу экен да, ушул пайгамбар деген чыкты, силер көзүңөр го деп анан ошол жалдаптыр анан. Кандай семиз төө болбосун, кандай семиз уй болбосун, силер кулатасыңар. Мына Мухаммадты да кулатып бергилечи дептир да. Жаман тойгузду биз деп. Айтчат го, пайгамбардын сөзүнө эч кулак салбагыла, кебез тыгып алгыла дейт го керек болсо. Кебез тыгып алгыла. Бир аз эле сүйлөшүп болсо бул силер сыйкырлап тартып алат дейт. Себеби пайгамбар Мухаммад алейхиссалам болгон сөзгө чебер болгон. Эч кимди тажаткан эмес. А бизден элдер качып кетип атпайбы? Баягы тажатма келатат депчи. Ошондой? Баягы маңыз келатат дейт, маңыз. Баягы тажатма келатат. Сизди көргөндө, же мени көргөндө качат дейт азыр. Баягы бир сөздүн кайталай берген киши келатат дейт. Ошо пайгамбар андай болгон эмес. Пайгамбар ар кимдин өзүнө караган. Мисалы, бир киши келгенде айтып атпайбы? Не кылайын? Бир амалды айт, 5 ичип кетейинчи десе, 5 малын амалды айткан жок, башка амалды айткан жок. Кул ла илаха иллаллах фастақим. Ла илаха иллаллахны айткандагы ошо келмеге бекем тур, сен 5ке чыгасың dedi. Сен анын дарамети, күч кубаты ошол эле болчу. Деңгээли ошол эле болчу. Андан ашты сөз айтса көтөрө албайт ал. Дәл өзүн айтты, 5 мал намазына бекем бол 5ке чыгасың. Бай бирок катып калган адамдар не деди? Зекетиңди бер, бол сен 5ке чыгасың деп койду. Мисалы ушундай. Себеби ал боюнча Куранда Алла Таала эмне деген? Ва акимус сола ва атуз закат. Ыйман келтирип намаз оку, байып туруп зекетиңди бер деп. Кедей болсоң зекет бер деген жок. Байып туруп зекет бер дейт. Ана байыпты жамандырмы? Союздун кээ бир калктар дагала калып калган бизде. Атайын мекенди, динди коромогон аталарыбыз эмне деген? Каракчы, басмачы деген. Байларды, берешен байлар, буларды начар адамдар болгон деп эмне кылып кулакка тарткан. Ошон үчүн байлыктагы сыноо, илимдагы сыноо, кедейликте сыноо, күч кубатта сыноо, баардыгы сыноо. Ошол сыноодон ким кандай өтөт? Бул Кудайдын ахиреттин барганда сурак беребиз баарыбыз. Ошон үчүн Куранда тескерисинче мактайт. Байыгын бирок көкүрөгүңө отургузбай, зекетиңди бер деп.